Ассаламу алейкум, урматтуу Багастыруу Кыргызстан каналы көрүүчүлөр, кутман күнүңүздөр менен. Биз Шамалды сайдын берки бетинде Аксы тарабындабыз, тагыраагы Караоттобуз. Бүгүн 6 жылдык бакты бутуп аткан мезгил. Азыр Артык менен тааныштырам сиздерди. Артык, ассаламу алейкум. Алейкум салам. Артык мына ушул жердин багбаны. Азыр ортосунда, катар аралыктын ортосунда шабдал тигилген болчу, ошол шабдалдарды алып атамын дейт. Артык эмнеге алып атасыз шабдалдарды? Мына эми мөмөгө киргенде эми эле 7 жыл болгондо алып салып атасыз. Бул шабдалы өзү негизи 10 жылдык өсүмдүк да. Муну алып аткандын себеби азыр мына көрүп турасыңар, кокон гиляста чоңоюп калды. Ар биринин ортосунда бирдей болгон үчүн кокон гиляста сыгып калды бул. Бири-бирине жетип калды кокон. Жетип, мына шабдалдын өскөнүн карасаңар, мына соңгөгүн жонойгон. Бул буга көлөкө кылып, муну сыгып калган үчүн буларды алдык. Андай кылбасак, булар мунун көлөкөсүн улам качып, шактар бул жакка кетпестен тике өзүп ошондой абалга келип калды. Ошон үчүн буларды кайра бүтүн кыркып, мына отун кылып алып таштадык. Эми Кудай кааласа булар кенен өсөт. Кеңири жайылып өсөткөндө кеңири жайылып, бутактар бул жакка кеңири жайылып өсөт. Мына 6 метр, 7 метрге чейин койгонбуз аралыгын. Эми Кудай кааласа бул жакка кетип, ичине түзүгүрөөк өсөт. Ошон үчүн буларды кесип таштадык. Бүт баарын кесип. Эч бир шабдал калбаптыр да ортодо. Эми бүт барды кесилди. Шабдалlardan калды кичине жегенге бир 20-30 түп калтырып койдук. Алар баягы шагы бул жакка кеткендери бар. Ошолордон калтырып койдук жегенге өзүбүзгө эми. Азыраак алып калдыңыздар. Варенье кылып жегенге алып калдык. Быйыл буйруса мөмө байлайт экен да? Ооба, быйыл мына көрүп турасыңар, мына түшүмгө отурган многолордун, ушулардын баарысы многолор, ушулар түшүм. Тегиз түшүмгө отуруп калды быйыл, Кудай кааласа. Туугандар бул жерге Воловой 3-чү, андан кийин Скина гиласы, Геделфингер, чаңдаштыруучусу бул жерде Сары Драгана. Жана башка бир канча сорттор бар. Былтыркы жылы да Түркиядан келген сорттор да отургузулган. Жергиликтүү жана ошондой эле Түркиянын көчөттөрү, полкарлык жана высокорослый, бийик өсүүчү гиластар бар. Кудай кааласа, былтыртан бери мөмөгө аз-аздан кире баштады. Убага келгенде бул жерде ар биринен буйруса жакшы түшүм берет деген ниетте болуп атабыз. Ортосуна тигилген шабдалларды алып атабыз азыр. Шабдаллардын дагы 1-2 жыл алса болмок, бирок көрүп атасыздар, өтө катуу өскөн үчүн бири-бирине мешать этип калды. Ошон үчүн алышыбыз керек. Бул дагы ушундай максатта тигилген, бирок 10 жылда алабыз деген ой болгон, бирок 7 жылда алышка мажбур болуп атабыз. Бутоо иштерин баштадык. Мына ушундай ысык жерлерде бутоо иштерин кыла берсе болот, туугандар. Коркпостон кыла берсеңиздер болот. Бул жерде азыр плюсовой погода турабы? Ооба, тоң жок бу жерде. Тоң жок бу жерде. Бу жерде тоң болбойт эле, же болуп калабы? Бу жерде болуп калат, анан кар жагандан эртеси 1 күн 2 күн тоң болот. Андан кийин бул жердеги тоң болбойт. Башка убакта тоң болбойт буякта. Бул жердин погодасы ушул Ферганский долинага караган үчүн чукур жер болот. Бул жер ушундай жылуу жер келет. Ооба. Жайы ысык болот, бирок жайында жайы өтө ысык болот бу жерде. Болот жайында. Кышкысын жумшак болот бул жерде. Тамчылатып суугаруу менен суугарылат, туугандар. Тамчылатып суугаруу менен суугарганда чоңойгондо көчөткө жетиштире албай калат деп айтасыздар го. Анда эч кандай проблема жок. Мынакей 3 коюлуп тур катар бу жерде. Бу жерде канча литр агысат буга? Мына канча литрлик? 15 литрлик койгонсуздарбы? Мына 8 литрлик коюлган экен. Мына сары 8 экен. Мыналар 5 литрликтер. Мыналар 5 литрликтер. 5 литрликтер, мына экөө 8 литрликтер. Саатына демек 8 литр суу агат. Мына жоон ойгону, мына ушу тамчылатып суугаруунун жоон ойгону мына ушул. Мынакей тамчылатып суугаруу менен көчөт ушундай чоңойгон да. Тамыр кадимки кара гилас, вишня. Булар дагы азыр мына тегиз түшүмгө отуруп калды. Булардын баарысы ушулар түшүм. Мына кыска гүл букеттер, мөмөчүлдөр быйыл жазда буйруса папакай болуп гүлдөп. Ушул бир түптөн 20 гилас бериш керек. Кудай кааласа. Кудай кааласа 20 килограмм. Охо. Кудайым буйруса.
Артеке, ішіңізге игілік. Рахмат. Кейінгі бағыңызға төле жүрің.